Менин аты жөнүм Сарпекова Салтанат Рысбековна. Талас областына караштуу Кара Бура районунун Шекер айылынан болом. Келечек боюнча айта кетсем, келечекти мен будан 2 жыл мурун уккам. Жаңы уюшулуп эметкенде YouTube'дан көрдүм эле да, тез кабардан. Анан кыздарга чалып эмелерин сурап, анан кайра көңүлдөнбөй, болобу болбой калабы деген ишеним болбой, ушинтип анан 2021 жылдын 30 апрелинде онлайн форматта очередке турдум. Бияка чалып, ага чейин дагы YouTube'дан көрүп калдым мен. YouTube каналынан өзүбүздүн айылдан бир айылдаш балабыз алганын көрүп калдым да, ошондо мага бир чоң ишенич пайда болду. Анан ал балага сразу эле чалып, ушундай үй алыпсың го десем, үй алдым деди. Анан кандай экен, условиялары кандай экен десем, ой эжеке ушундай үй алдым, жакшы экен, условиясы алсаңыз болот экен, алдабайт экен деди. Анан ошондон баштап ишенич пайда болду да, анан 4 май күнү келип туруп берден договор түздүм. Гүлбара деген эжеке менен консультантым болду. Ошол эжеке менен байланышып, анан очередке туруп, жаңы жылдын астында келип кеткем. Жаңы жылда ошо январдын 15-теринде болуп калат эжеке деп, консультантым жок болуп, Аман деген консультант экен. Ошол киши айтты, жаңы жылдан кийин очередиңиз келет, Кудай буйрса, жаңы жылдан кийин байланышабыз деди. Ошо менен күтүп атам. Анан бир күн эле тиги онлайн очередимди карасам, астымда кишим жок. Анан сразу эле чалдым бияка. Чалсам, эжеке азыр тактап берелик дешти. Анан эже чыдабай кеттим. Биз кыргызбыз да. Чыдабай кетип эле эжекеме бардым. Эжеке, сиз эме звонить эттим да. Барып билип берип коесузбу? Ал киши дагы ушул жерден келечектен там алган, Айнура Токонова деген. Анан ал киши келиптир да, келсе очередим келип калыптыр. Анан эле келе кал тезирээк деди. Уже өтүп бараттыр очередиңиз деп. Анан келдим. Келип там издедим. Баарынан кыйыны очередти күткөн эч нерсе эмес экен. Ал сабырың болсо очередти күтүп отура берет экенсиң. Анан там издегениң өтө кыйын экен. Там издедим. 4 күн аябай издедик. Бишкекти кыдырдык го дейм. Анан 4-күн дегенде уже чыдамым кетип, өздөрүнүн риэлторлору бар экен, келечектин ошол кишилерге келип, алар келгенде эле предлагать эткен, бирок өзүм каалабай койгом да, Көкжар микрорайону алысыраак болуп калат, мага Таластан келатканга деп. Ошентип койдум эле. Анан бирок ошол буйрук экен. Мага биринчи Баян Антоновкадан там көрсөтүштү, жер там эле алайын эми болду деп, чарчадым уже издедип деп. Баян Антоновкада тамды көрүп келатканда, эжеке ушу Көкжардагы тамды деле көрүп койбойсузбу? Эмне болмок эле сизге, эч нерсе деле жоготпойсуз да дегендей, жүр анда кеттик деп, Көкжарга барганда эле балам ошол жагып калды. Өзүнүн купулуна толду окшойт. Балам түнү менен менин кулагымды бышырды. Мама, ушул тамды алайык дей берди. Анан ошол тамды Кудай буйрса алдык. Мына бүгүн оформлениясы бүтүп, кече колума ачкыч тийип, бүгүн балдарым ремонт жасашып атат, ичин тазалашып, Кудай буйрса бүгүн көчүп барабыз. Там өзүбүзгө аябай жакты, жакшы экен. Оформление өзүмө болду. Балам азыр 18-ге чыга элек. Оформлениени өзүмө жасадым. Очередке 500 000 менен тургам. 2 миллион сом берет деп келечекке 25% первоначальный взносу 500 000 төккөм. Вступительный взносу бар экен, ага 80 000 төктүк. Ошо менен очередке турганбыз. Анан бул тамды кымбатыраак болуп калды, кичине үстүнө коштук. Өзүбүздүн жаныбыздан 27 800-ге алдык, доллар менен эсептегенде. Анан ай сайын буга чейин очередке тургандан баштап эле мен төлөй берсек, анста төлөй турган акча болгондо эми 12 500-дөн ай сайын төлөп, мен дагы 100 000 төлөп коюптурмун 8 айга. Ошо менен азыр 1 миллион 400 000 гана чачып атат 9 жылга. Ошо менен Кудай буйрса чыгып кетебиз төлөп. Келечектин жамаатына аябай ыраазымын. Ушундай жакшы иштейт экен. Бүгүнкү мен сопровождать этип жүргөн Азиз деген балага аябай ыраазы болдум. Азиз мырза юристим болуп бүгүн мени менен госрегистрде жүрдү. Аябай жакшы иштешет экен. Ыраазымын, Элеман мырзага ыраазымын. Иштерине ийгилик, келечек ушуну менен өнүгө берсин, өсө берсин. Келечектин Кудай буйрса
астыда коюлгон эмеси келечеги зор экен, ишендик. Мени да канча киши күтүп атат тиякта, деп сурашып, телефон менен көзмө көз сурашып, алсак болобу, кандай экен, сен алсаң эле биз жазылайык деген кишилерибиз бар. Кудай буйрса, ошолордун баардыгы келечекке тартылып, ушу келечектин иши кеңейе берсин, ишине ийгилик каалайбы. Элиман мырзага ыраазыбыз. Жаш болсо дагы ушинтип баш болуп, элдин чоң жүгүн артып атыптыр. Бул дагы аябай зор жетишкендик деп ойлойм.